Жануарларды коргоо тууралуу мобилдик тиркемени ойлоп тапкан кичинекей инженер Үсенова Дариманы чакырам ортого. Кол чабуулар менен тосуп алалы достор. Өзгөчө коногубуз келатат. Дарина! Үсенова Дарина келатат. Дарина, кандайсың? Саламатсызбы? Келиңиз, отуруңуз. Дарина, жакшы келип алдыңбы? Ооба. Баары жакшыбы? Ооба. Эң сонун. Тиркемени ойлоп табууга идея кантип пайда болду? Меники папам топоздун этин алып келип, топоз бул дикий животный да? Жапайы жаныбар. Жапайы жаныбар. Мамам бул топоздун этинен тамакты жасап, мен муну жеп койдум, анан мен ойломдум. Эмнеге кишилер жапайы жаныбарды жешет экен. Мындай капан алып, Капаландың, мамам Инстаграмды көрүп, жер конуш акселерацияны карап. Демек, Инстаграмдан апаң бир конкурс көрүп калды. Стартап боюнча мен 2022 жылы Technology Girls конкурска катыштым. Жакта прототип жасадым. Бул прототип менен мамам Инстаграмды ачып, жер конуш акселерацияны тапты. Анан жактан мен Бишкекке барып, бул мобилдик тиркеменин прототипин көргөзүп, грант утуп алдым. 4500 000 евро утуп алдым. Бул акчага мен студент менен Roblox платформага оюнду жасадым. Тиркемени жазып атканда инструменттерди сатып алыш керек, Негизи эле ошол акча жеттиби? Ооба, жетти. Жактан тоолорду жасаш керек, интерфейс, жаныбарды коюп. Азыр жаш канча жаштасың? 11-де. 11 жашыңда компьютерди толук билип, мобилдик тиркеме жасай баштадың, Ооба. Өзгөчө. Грант утуп алгандаң ошо. Сен менен чогуу дагы 25 долбоор катышкан. Ооба. Алар эмне тууралуу долбоорлор эле? Жактан мен эң кичинекей бала болдум экен. Жактан чоң кишилер болду, дагы бир апа болду. Жалаң эле чоң адамдар, чоң кишилер арасынан эң кичинекей 11 жаштагы сен болдуң. Ошол 25 долбоор тең бардык ушул жаныбарларды коргоо, тазалык жагына каралган, ушундай экен да? Экологияга каралган. Бул 22 жылы болгон, мен 10 жашта болдум. 10 жашта жасап. 10 жашта ошол грант утуп алдың, Ооба. Ким менен келдиң бул жака? Тайжең менен. Тайжең менен келдиң, Сонун, Тайжең менен сүйлөшүп алалы, андан кийин мен сага дагы суроолорум бар. Саламатсызбы, кош келдиңиз. Саламатчылык. Кантип ушул жолду тандап калды? Бул нерсени чоң кишилер жасай албайт керек болсо? Ушу жанагы өзү айтып отурбайбы? Жана топоздун этин алып келсе, бышырса бул такыр жебей койду да таарынып. Силер эмне үчүн ал топоздун этин жейсиңер? Жаратылышты коргош керек да. Топоз деген тиги жаратылыштын немеси да, тиги жаныбары да деп. Анан ошондон баштап бул кыз ошондон баштап анан дилгирленип калган да. Ошого аракет кылып, анан мамасы, апасы абдан жакшы жардам берди ошо. Сонун, чоң рахмат, ыраазычылык айтабыз биздин студияга келгениңизге. Дарина, сен абдан акылдуу жана боорукер кыз экенсиң. Рахмат. Топозго бооруң ачып, жаныбарларга бооруң оруп, аларга жан тартып, ошолорду коргоо максатында мобилдик тиркеме ойлоп таптырсың. Ал тиркеменин ичинде кайсы жаныбарлар бар? Жакта подразделение бар. Өсүмдүктөр, балык, курт кумурскалар, млекопитающие. Жок болуп бараткан жаныбарлар дагы бар. Ооба, кызыл китеп. Кызыл китепке келген жаныбарлар.
Ардактуу достор, анда Дарина жасаган эмгекти экрандан бирге көрөлү. Кол чабуулар. Менки мобильник оюнда 3 деңгел бар. Биринчи деңгел бул бугум арал, экинчи деңгел бул чан-чандык, актырмактуу аю, үчүнчү деңгел бул ак илбирс. Биринчи деңгелден бугум аралдык мааниси лабиринттин өтүп, кичинекей бугум аралдын үй бүлөнү табыш керек. Аюнун милдети бул ар кандай аюнун тамак аштарды табыш керек. Бул үчүнчү тепкич экен, э? Ооба. Үчүнчү тепкич ак илбирс. Тияктан бүт препятствияны өтүш керек, анан тоонун чокусуна барыш керек. Кийинкиси. Бул жерде ак илбирстин жөнүндө кызыктуу факторлор чыгат. Кийинкиси. Бул жерден биринчи препятствие капкандын түшпөш үчүн ташка секириш. Таштарды секирип өтүш керек, э? Ооба. Кийинкиси. Төртүнчү препятствие. Бул жерде жолу 4 жол бар, бир жолу туура. Тандаш керек тияктан. Жакшы экен. Бул виды. Жана бул чокуга чыгып келаткан мезгил. Ооба. Ошол тоскоолдуктардын бардыгысынан өтүп, э? Кийинкиси. Тоонун чокусуна чыгырса, тиякта кызыктуу китеп бар. Бул кызыктуу китеп Кыргызстандын кызыл китеби. Кийинкиси. Бул китепти тиякта 45 жаныбардын жөнүндө бар. Мисалы бул ак илбирс. Ак илбирстен тышкары дагы 40тан ашык жаныбарлар тууралуу маалыматтар бар экен ал китептин ичинде. Бул мобилдик тиркемеде 3 тилинде бар. Бул кыргыз, орус жана англис тилинде. Бул MVP продукт. MVP бул минималдуу жашоого жөндөмү продукт. Мобилдик тиркемеден жасаган жаныбардын маалымат базасын мен түздүм. Фотоло Влад Ушаковдун фотонун сүрөтү койдум. Дагы кызыл китептин 2006 жылы чыккан экинчи басылышынан маалымат алынды. Дагы менки мобилдик тиркемеде Каракол зоопаркына кыйындуу баскычы бар. Общественный фонд бугуу эне чыгат. Жактан жаныбарга жардам берет. Жардам берип, э? Ооба, акча салып. Жаныбарларды коргоо фондуна жумшала турчу каражат салып койсо болот, кайрымдуулук кылып, э? Сонун экен. Бул дагы абдан аябай маанилүү нерсе экен, жана керектүү экен. Идея, сонун идея. Бул сүрөттүн логотипти мен өзүм ойлоп таптым. таптым. Демек, биз Apple Store'дон же Google Play'ден сен мобилдик тиркемеңди издей турган болсок, дал ушундай логотип менен таап алат экенбиз да. Эң сонун. Браво, кол чабуулар болсун. Сага арнаган белектерибиз бар. Аны сахнага алып чыгып берелик. Жүр анда биз менен кошо сахнага чыгып берсең. Достор, кол чабуулар! Биздин көрүүчүлөр. Канакей, өтө беребиз. Областынын Карой айынан келген Усенова Даринага белектерин тапшырабыз. Кана эмесе. Ура, браво! Жон баштыктага. Ошондой эле бул китеп ошондой эле бул заманбап китеп, бул планшет. Балким сен автобуста кетесиңби, троллейбуста кетесиңби, ушул жактан дагы өзүңдүн программаңды жаза берсең болот, тиркемеңди жаза берсең болот. Жана ошондой эле сен мыктысың долбоорунун башкы статуэткасы. Биздин долбоорубуздун башкы максаты кыргыз тилин өнүктүрүү. Буюрса, кийинки жылдары кыргыз тилин таптаза сүйлөп каласың деген мен чын дил менен ишенем. Сен мыктысыңды көп көрсөң,
чындап үйрөнүп аласың, Сени кол чабуулар менен узатабыз. Рахмат, чоң рахмат. Ысык көлгө салам.